Жоқ, белый болып қалды. Урматтуу футбол көрмандары, бүгүн Кан шаарында Кыргыз Республикасынын улуттук лигасынын 11-турдук беттеши орун алат. Анда Бишкектин Жок командасы менен Талас шаарынын Семетей командасы кескелген турат. Анда эмесе эки команданын старттык курамдары менен тааныштырып өтөйүн. Семетей командасы дарбазада биринчи катарсанда Сейитбек Улуу Эрмек, 3-чү Койчукулов Байбол, 5-чи Алгазиев Арлен, 17-чи Бакытбеков Арген, 9-чу Давлеталиев Эркин, 16-чы Кыязбеков Ибрахим, 2-чи Мелисов Алихан, 14-чү Сейиткулов Турсунбай, 11-чи Раманкулов Абдурахим, 8-чи Сатаев Алмамбет, 15-чи Таласбек Улуу Абасбек. Запастагы оюнчулар: 23-чү Айтбаев Бексултан, 13-чү Бесупов Делшот, 18-чи Замирбеков Жеңишбек, 4-чү Куттубек Улуу Акылбек, 10-чу Оморов Илим жана 7-чи Төрөбеков Бактыөлөк. Жо командасынын курамы: 11-чи Зиоев Турдуали, 20-чы Абдувахапов Давранбек, 7-чи Токторов Алыбек, 14-чы Пол Кристиан, 21-чи Рашиджан Улуу Элдос, 69-чы Бактияров Мухаммед Али, 9-чы Аддай Эммануэль, 18-чы Асанбеков Искендер, 19-чы Саган Соч Мунх Эрдене, 15-чи Абдраимов Орозбек жана 5-чи Алымкулов Айдар. Запастагы оюнчулар: 72-чи Жаныш Улуу Мырзакайым, 4-чү Сейду Абдул, 47-чи Аббасов Актан, 30-чу Нурбаев Амир жана 23-чү Велибеков Гаджи Рамазан. Команданын башкармаштыруучусу Закиров Немаджан. Калыстар бригадасы бүгүнкү беттештеги башкы калыс Тайчиев Медербек, Бишкек шаары, ФИФА категориясындагы калыс. Биринчи жардамчысы Садуакасов Азамат, Бишкек. Экинчи калыс Рыскелдиев Атай, Бишкек шаары жана резервдеги арбитр Мурзуллоев Абос, Бишкек шаары.
Ал саламатсыздар урматтуу футбол сүйүүчүлөрү. Бүгүн Кыргыз Республикасынын улуттук лигасынын 11-турдук беттеши орун алат. Дал ушул 11-турдук беттештеги борбордук беттеш десек жаңылышпайбыз. Жо командасы менен жана Семетей Талас командалары кескелген турат. Бул улуттук лиганын 11-турдук беттештери дал ушул бүгүнкү күнү башталып отурат. Анда эмесе Кант шаарындагы Фок стадионунда дал ушул эки команда кескиледі. Быйылкы сезондо дал ушул жол командасы өз үйүндө беттештерин дал ушул стадиондо өткөрүп жаткандыгын футбол көрүүчүлөрү жакшы билишет. Азыркы тапта турнирдик жадыбалда Семетей Талас командасы жана Жо командасы упайлары тең болуп келе жаткан учуру. 10 беттештен соң эки командада тең 19дан упай бар. Андыктан бекеринен бул беттеш азыр дал ушул турдун борбордук беттеши саналат гана турат. Андыктан азыркы тапта Астын ышкырыгы менен бул беттеш дагы башталып отурат. Семетей Талас командасы толугу менен кызыл түстөгү формада жана Гетерсы көк түстөгү форма. Ал эми Жо командасы ак кара ак түстөгү форма менен бул беттешке чыкты. Жана топ менен азыр Семетей командасы алдыга чыгарып берген топ. Алгачкы чабууга чыгуу аракети жана азыр Жо командасы топко ээлик кылууда. Азыр эки команданын курамдары менен таанышып өтөм жана турнирдик жадыбал боюнча дагы да болсо кененирээк айтып берем. Семетей командасы дарбазада биринчи катар сан менен Сейитбек уулу Эрмекли биринчи катар санда, үчүнчү Койчукулов Байбол, 5-чи Алгазиев Арлен, 17-чи Бакытбеков Арген, 9-чу Давлеталиев Эркин, 16-чы Кыязбеков Ибрахим, 2-чи Мелисов Алихан, 14-чі Сейиткулов Турсунбай, 11-чі Раманкулов Абдурахим, 8-чі Сатаев Алманбет жана 15-чі Таласбек Абасбек. Бул беттешке марштыруучу болуп Илим Оморов жазылган. Жана Жо командасы дарбазада 11-чі катар сан менен Зиоев Турду Али, 20-чы Абдувахапов Давранбек, 7-чі Токторов Калбек, 14-чі Пол Кристиан, 21-чі Рашиджан уулу Элдос, 69-чы Бактияров Мухаммед Али, 9-чы Аддай Эммануэль, 18-чі Асанбеков Искендер, 19-чы Цаган Соч Мунх Эрдене, 15-чі Абдраимов Орозбек жана 5-чі Алымкулов Айдар. Команданын башкарчусу Закиров Немаджан. Калыстар тобу бүгүн толугу менен кара түстө форма менен чыгышты. Башкы калыс Медербек Тайчиев, FIFA категориясындагы калыс. Ага капталдарда Садыбакасов Азамат жана Рыскелдиев Атай жардам берет. Ал эми резервде калыс Нурзуллаев Аббос. Азыр топ менен Жо командасы оң капталга пас. Бул жерде 69-чу Бактияров Мухаммед Али болду. Бирок азыр топ менен Семетей командасы калды жана азыр ауттан топту чыгарууга аракетин көрөт. Семетей командасы азыркы тапта 10 оюнда 6 жеңиш, 1 тең чыгуу жана 3 жеңил узасын тарткан. Жыйынтыгында жалпы 19 упай бар. Бул арада Жо командасы кайрадан чабуулда дарбазанын үстүнкү намысына тийди, бирок азыр эч кандай бурчтан чыгарып берүү орун албайт. Андыктан Семетей командасы кайрадан кыска пас аркылуу азыр коргонуудан чабуулга өтүү аракети оң каптал менен алдыга топту чыгарды. Семетей топ менен алгачкы чабуулга чыгуу аракетин көрөт. Азыр кайрадан аут. Жана оң капталдан Семетей командасы топто. Ал эми Жо командасы турнирдик жадыбалда 10 беттеште дал Семетей командасындай 6 жеңиш, 1 тең чыгуу жана 3 жеңил узасы бар. Бирок голдордо эң көп киргизген командалардын катарына кирет. 32 голду киргизди. Ал эми өз дарбазасына дагы эң көп гол өткөрүп алган командалардын арасында 26 голду өзүнө өткөргөн. Жыйынтыгында азыр 19 упай бар. Андыктан бул беттештин жыйынтыгы менен азыр же 3-чү орун үчүн беттеш десек жарашат. Сөй дегенде азыр 11-чи турда бул жерде чыгарылган топ эреже бузуу катталды. Башкы калыс ережени бузду.
чабууда эреже бузулду, бирок азыр Семетей командасынын 17-чи оюнчусу Арген Бактбеков жаракталып калгандай. Бул жерде эркин тебүү чабууда кооптуу ойноо же болбосо офсайд белгиленген болушу мүмкүн. Эми Джо командасы азыр кайрадан коргонуудан чабуулга чыгуу аракетин көрөт. 5-катар саны менен Алымкулов Айдар. Пол Кристиан. Сол капталга пас, жана бул жерде азыр аут белгиленди. Oyun talasında hazır Dalşul Fox stadionunda kızgılт сары жалтыракчаларды көрүүдөсүздөр. Бул жакында эле дубль командалар арасындагы чемпионаты жыйынтыкталды. Анда Талант командасы, тагыраагы Талант 2 командасы чемпионат алды жана Далшул команданын ушул стадиондо соңку беттешти өткөрүп чемпиондукту белгилегендиги. Талант командасы Далшул кызгылт сары түстөгү форма менен беттештикке чыгып келет. Жалтыракчалар Далшул стадиондо көрүүдөбүз. Оң капталга пас, Джо командасы азыр Айпайынчага көтөрүп берилген топ, экинчи катта күрөш. Мелиса Фалихан топто биринчи болду жана азыр ауттан Джо командасы кайрадан топто. Сол капталдан Алымкулов чыгарып берди. Жана Сейитбек уулу Эрмек өз ордунда. Алдыга чыгарылган тобу. Экинчи катта Джо командасынын оюнчулары. Жеңүүчү болгону менен азыр Талас командасы коргонуудан чабууга чыгуу аракети. Арген Бактбеков Семетей командасынын чабуучу милдетин аткарууда бул беттеште. Жана кайрадан Джо командасы. Дарбазачы менен Зиаев, Тургали. Бош калган дарбазага азыр Семетей капитаны Таласбек уулу соктун узатты. Бирок дарбазачы жетишкенге үлгүрдү. Бирок баары бир топ менен азыр Семетей командасы сол капталдан азыр кайрадан аут. Сейиткулов, Романкулов, Абдурахим. Топ үчүн күрөш. Эммануэль Абдай азырдан топто жоготуп кое жаздады. Рашиджан уулу Элдос. Айпайынчага дайыр жол чыгарып берди. Жана Таласбек уулу команда капитаны Талас командасында кайрадан топто биринчи болду, бирок дагы да болсо Алымкулов, Пол Кристиан чыгарып берилген топ. Жана бул жерде автогол. Эсеп сандары ачылды. Сейитбек уулу Эрмек азыр катага жол берип алды дагы. Анын топто биринчи болгону менен өзүнүн капитаны Таласбек уулу Абасбекке топ тийип калды өңгөнөт дагы. Өзүнүн дарбазасына гол жаралып калды. Андыктан Джо командасына ошентип эсеп сандарын ачып койду. Джо Талас эсеп сандары 1-0 азырынча. Автогол. Бул беттеште ошентип эсеп сандарын ачылды. Эми Семетей командасы жооп бериши керек. Эркин Давлеталиев. Сол капталга Романкулов Абдурахимге пасы таамай болду.
Каршы Джо командасындагы эң жаш oyuncularдын бири ойноду. Айпанчага пас. Джо коргоочулары өз ордунда жана контр чабууга чыгуу аракет. Пол Кристиан. Карадан алыска пас. Семетей oyuncuları эми гана ортон көлүктөн. Топто эл клубдан. Сейткулов. Ортон көлүктө азыр. Алымкулов өз ордунда болду. Жана Джо командасы кайрадан топто. Ортон көлүктө топ жоготуу Джо командасы азыр. Эммануэль Аддай. Айпанчага чыгарып берилген топ. Семетей коргоочулары өз ордунда. Сол капталдан Джо командасы кайрадан чабуулда. Айпанчага топто чыгарды. Жана Джо командасы кайрадан топто 18-катар сандагы Абасанбеков, Искендер. Топ менен азыр ортон көлүктө. Джо командасы. Асанбеков. Оң капталга пас. Тоочун күрөш. Эммануэль. Алыстан сокку атабы жок. Семетей коргоочулары өз ордунда бул жерде эч кандай эреже жок жана ауттан азыр Семетей командасы калды. Эч кандай эреже бузуп калган жок. Оң капталга пас. Бахтияров Мухаммедалинин Айпанчага пасы жана Таласбек уулу кайрадан өз ордунда. Алыстан сокку атып көрдү кайрадан. Жана бул жерде бурчтан чыгарып берүү. Стандарт кабал. Айпанчага көтөрүлгөн топ. Жана Талас командасы азыр контр чабууга чыгуу аракетин көрөт. Сол капталга пас тамай болбой калды. Романкулов ачып келе жаткан 11-катар сандагы. Эми кайрадан Токторов. Рашиджан уулу. Сол капталга пас. Эммануэль Аддай сокку узатты. Рашиджан уулу алыстан сокку. Жана бул сокку тамай болгон жок. Талас командасы азыр. Пас аркылуу короңдудан чабуулга өтүү аракети, топ жоготуу, Айпанчага кирип барды жана
Soqquz atıldı. Seyitbek ulu. Öz ortunda. Semetey Talas oyuncusu hazır. Jarohat alıp kaldı. Бардыгы жайында азыр беттеш уланат. Алгазиев, Сейиткулов, кайрадан Даргазач менен жана кыска пас аркылуу азыр чыгарып берилген топ тама эмес. Жана топ менен азыр Джо командасы Асанбеков ауттан Алымкулов жана Джо коргоочулары Абдулахап Абдарамбек, Пол Кристиан жана сол капталдан азыр чабуул уюштуруу аракетин көрөт. Жана топ жоготуу. Алмаштыруу Семетей Талас командасында Мелисов Алихандын ордуна азыр 18-чи Замирбеков Жеңишбек ойын таласына кошулууда. Оң капталга Семетей чабууда. Сейиткулов сол капталдан азыр жана сокку атса болот. 11-чи катар сандагы Раманкулов Абдрахим позициясы кооптуу эле болчу, бирок сокку анчейин кооптуу болгон жок. Джо командасы азыр коргонуудан чабуулга өтүү аракетин көрөт. Пол Кристиан көбүнесе дал ушул сол каптал менен чабуулга өтүү аракетин көрүүдө. Эммануэль Абдаим Пол Кристиан кайрадан топто жана топ жоготуу. Семетей азыр чабуулга чыгуу аракетин көрдү. Асанбеков Рашиджан уулу алдыга чыгарылган тобу жана эреже бузуу. Замирбеков Жеңишбек oyun talasına жаңыдан кошулган oyuncu. Азыр ортон көлүктө эрежени бузду. Беттеш уланат. Азыр сол капталга пасы Пол Кристиан Айпанчага. Алсык бурчта азыр Джо oyuncusu. Жана топ жоготуу. Топ менен азыр Семетей oyuncuları калды.
Кайрадан кыска пас аркылуу Алгазиев жана Джо командасы азыр. Прессингге өтүү аракет. Сейткулов, Замирбеков жана эреже бузуу. Ортон кылыкта азыр. Семетей командасы. Ортон кылыктан азыр. Стандарт кабал. Давлет Алиев. Айпанча көтөрүлгөн топ жана Зиёев Турдуалин топта биринчи болду. Жол командасынын дарбазачысы. Соочун күрөш. Рашиджан уулу жана топ жоготуу. Сейткулов сол капталдан Талас командасынын дагы ушул оюнчусу активдүү болууда. Сол каптал Кайрадан Рашиджан уулу, Эммануэль жана Замирбеков топта биринчи. Бирок ауттан. Эммануэль Аддай. Жана аут туура эмес. Ортон бөлүгүндө оң капталга пас Пол Кристиан топты алды дагы Джо командасы чабууда. Жана ылдамдык менен уюштурулган чабуул азыр. Позициондук чабуулга өттү. Асанбеков оң капталга пас. Бул жерден Бахтияров Мухаммедали. Жана Семетей оюнчусу өз ордунда болду. 11-чи атасында Романкулов Абдурахим. Бакбеков, Арген. Жана топ жогу. Семетей командасы кайрадан топту. Ортон көлүктө Замирбеков жана эреже бузуу. Айпанчага көтөрүлгөн топ. Бул жерде Семетей оюнчусу топто биринчи болду, бирок жана Джо командасы азыр топ менен. Джо командасынын дарбазачысы Зиёев чыгарып берилген топ. Замирбеков жана бул жерде эреже бузуу. Кооптуу делген азыр. Эреже бузуу капталды жана Эммануэль Аддайге азыр ооз эке түшүндүрөм. Медербек Тайчиев түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө жана бул акыркысы өңдөнөт. Кийинкилери азыр айпагаздар менен улануусу толук мүмкүн, бирок дал ушул калысты футбол көргөндөр билишет. Медербек Тайчиев өтө көп айпагаздарды бере бербеген калыс эмес.
Hadi. Battan ara koç. Birden öpeyim. Bölümüne gelip kaldım. Esep sandары 1-0 Джо командасының пайдасында. Беттештің алғашқы минуттарында автоголдан улам есеп сандары ачылган. Семетей коргоочусу өз дарбазасына голду өткөрүп алган. Бирок бул дал ушул Сейитбек уулу Эрмек. Семетей Талас дарбазачысы катага жол берип алгандыгын көрдүңүздөр. Эми Семетей Талас командасы азыр барган сайын чабуулга чыгуу аракеттерин көрүүдө. Топ Таласовдун таштап өттү. Азыр ауттан Джо командасы. Пол Кристиан. Джо оюнчулары эреже узатталган жок. Чабуулга чыгуу аракети бар. Роман Кулов, Сейит Кулов, топ үчүн күрөш жана азыр ауттан. Джо командасы азыр. Рашиджан уулу. Замирбеков өз ордунда болду. Бакытбеков, Алгазиев айпайын чагым көтөрсө болот. Джо командасы. Семетей азыр прессингке өттү. Жана бул прессингтен Джо командасы азырынча чыга элек. Замирбеков. Капталга пас. Дарбазачы өз ордунда жана Сейит Кулов. Олтон Көлкө. Исатаев Алманбет. Капталга пас. Кунагардан эреже узгатталды. Стандарт калам, Семетей oyuncuları. Davlet Aliyev Erkin çıkarıp verilgen top. Emanuel Abday öz orunda oldu. Жана Пол Кристиандын пасы мыкты болду. Бул жерде офсайд жок. Дарбазачы сейф жаратты. Кошумча соккусу азыр тама эмес. Семетей командасы
Бакытбековго пасы жеткен жок. Кайрадан Джо командасы топ менен калды. Сол капталган Пол Кристиан ортоңку бөлүктө кайрадан Пол Кристиан бул жерде топ талаа сызыгын таштап өттү. Азыр ауттан Семетей оюнчулары Замирбековго топ жетти. Оң капталды. Сокку затса болот. Замирбеков сокку жакын кылычка кооптуу болду. Джо командасы Тиаров Хамедали жана ортоң бөлүктө топ жоготуу. Бакытбековго пас. Азырдан топ жоготуп алышты, бирок Джо командасы кайрадан топту. Жана топ жоготуу. Ауттан. Сатаев Алманбет азыр топту жоготуп алды. Семетей командасы сол капталдан азыр ауттан чабууга чыгуу аракет. Кайрадан топ жоготуу. Зияев Тыбали азыр топту оюнга кошот. Кыска пас аркылуу Пол Кристианга сол капталдан. Эммануэлге пас. Асарбеков, Бахтияров, жана Рашиджан уулу. Кайрадан Эммануэль, Атайи. Оң капталга пасы бул жерде Бахтияров, Мухаммедали, Рашиджан уулу. Кайрадан топ жоготпой жазады. Бул жерде эреже бузуу. Жана стандарт кабал Джо командасында Рашиджан уулу. Чыгарып берилген топ, Семетей коргоочулары өз ордунда. Пол Кристиан чабуулга кошулат жана Семетей оюнчулары топ менен Джо командасы чабуулда азыр Айпанчага кирип барды жана топту алып бустан чыгарып берүү азыр Джо командасы.
Оң капталдан бурстан чыгарып берүү. Рашиджан уулу Элдос азыр топто. Айпанча көтөрүлгөн топ. Айдан Талас капитаны. Таласбек Албасбек. Айпанчадан топту чыгарууга жетишти. Пол Кристиан экинчи дем менен. Эммануэль Адайге топ жеткен жок, бирок сол жерде. Айдан Джоуи болчу. Эми гана азыр алыска аргасы болду. Семетей оюнчулары. Зиёев. Сейфулов. Сол капталга пас. Раманкулов, Абдурахим. Айпанча көтөрүлгөн топ. Дарбазачы өз ордунда болду. Мейржеузу. Бахтияров. Сейитқулов өз ордунда кайрадан. Рашиджан уулунун кезектеги топ жоготуусу жана Замирбеков. Пол Кристиандын пасы. Семетей коргоочулары. Өз ордунда Сейитқулов. Байболдунун бул пасы дарексиз. Прессингте күчөттү. Жана Семетей оюнчулары топ менен азыр. Эреже бузуу. Стандарттык абал Семетей командасынын пайдасында. Талстын ышкырыгы жаңырды, көтөрүлгөн топ алыскы бурчка. Топ менен Жок командасы кайрадан. Айпанчага пасы таамай болду. Бир атандашын жазгырып өттү жана сокку атылган бул жерде бурчтан чыгарып берүү. Аймагындагы 11-турдук беттештер бүгүн башталды. Жана Чолпон Ата шаарында дагы беттеш өтүүдө. Бостери Намыс Гереро командалар ортосунда. Эртең дагы бир беттеш бар. Чемпион жана Скол командаларынын ортосунда болот. Стандарт кабал бул арада бурчтан чыгарып берүү. Жок командасы чалдан бирок оптабал менен жетип калган жок. Ал эми 11-турдук беттеш аймагында 26 августта Бурана жана Наша командаларынын ортосундагы Токмоктогу Спартак стадионунда беттеш менен жыйынтыкталат. Ал эми Б аймагында 25 августта эки беттеш өтөт. Анда Нурбаткен Ноокатты кабыл алат. Баткен шаарында ал эми Базар Коргон Асылбек Тикибаев стадионунда Туран командасын кабыл алат. Семетей командасы чабуулда, сокку узатылды. 11-жактарса дагы Раманкулов, Абдурахим эң бир кооптуу делген абалды азыр пайдалана албай калды, бирок бурчтан чыгарып берүү.
Сол капталдан азыр бурчтан чыгарып берүү. Жакынкы бурчка көтөрүлгөн топ. Топ талаасызын таштаган. Андыктан Джо командасы азыр. Жана Джо командасында алмаштыруу. 15-катар сандагы Абдраимов Орозбектин ордуна азыр 30-катар сандагы Амир Нурбаев оюн талаасына кошулат. Кайрадан эже бузуу. Семетей талас командасы кайрадан стандарт кабылга ээ болду. Давлет Алиев Эркин топтон. Чыгып берилген топ, бул жерде сокку узатылды, кошумча соккуга азыр оюнчулар жетишпей калды жана башкы кабылыс эч кандай ышкырын жаарткан жок, бирок талас оюнчулары айпанчыда кулаган. Зиоев Турдуали, бирок башкы кабылыс Медербек Тайчиев позициясы жакын болчу, андыктан баардыгын көрүп турган. Эч кандай ышкырын жаарткан жок. Замирбеков топ менен далшыл оюнчу алмашууга чыккан соң биринчи таймда активдүүлүктү кошту командага жана жалпы далшыл ортоңку бөлүктө борбордук жарым коргоочу милдетинде Эммануэль Адайге каршы туруштук берип жатат. Дегенде далшыл 9-катар сандагы Джо командасынын команда капитаны ортоңку бөлүктө өтө активдүү оюнчу болду. Жакынкы бурчка жана гол, автогол. Мына Джо командасы дагы гол менен жооп берип отурат өзүнүн дарбазасына. Бул беттеште эсеп сандары 1-1. Биринчи таймда эң бир кызыктуу беттеш орун алып жатат. Эсеби дегенде эки команда тең азыр автоголдор менен жооп беришти. Стандарттык абалдар өзүнүн жыйынтыгын берди. Жакынкы бурчка көтөрүлгөн топ автогол менен жыйынтыкталды. Джо Семетей талас, эсеп сандары 1-1. Семетей командасы ортоңку бөлүктө топ жоготу. Джо командасы Пол Кристиандын карамагына жазылды. Бул автогол. Джо командасы чабуулда, айпанчада. Алгазиев өз орунда болду. Ортоңку бөлүктө отол үчүн күрөш. Сатаев, Замирбеков жана Семетей командасы чабуулга өтүү аракети, бирок коргоочу өз орунда болду. Кайрадан Пол Кристиан, ортоңку бөлүккө пас. Эммануэль Дай. Джо командасы азыр коргонуудан прессингден мыкты чыкты. Замирбеков, Семетей оюнчулары топ менен Пол Кристиан. Жана аут.
Таласбек уулу. Birinchi jana Джо коргоочулары. Бул жерден катага жол берип койду жана дарбазага сокку uzatылды. Зюев Турдуали. Рашиджан уулу. Жана Сейитқулов жок бул жерде Бактияров Мухаммедали экен. Бири коргоочунун алда өткөн соң азыр экинчисинде топту жоготуп койду. Романкулов, Сатаев, Алманбет оң капталга пас. Бирок Пиязбеков Ибрахим жетпей калды. Бакытбеков. Жана Сатаев сокку uzatты. Зюев Турдуали өз ордунда. Семетей Талас командасы азыр биринчи таймдын экинчи бөлүгүндө. Оюн түзүмүнүн өз жагына буруу аракетин көрүүдө. Жана Джо командасынын дарбазачысы Зюев Турдуали топ менен. Алттан Джо командасы. Замирбеков жок бул жерде. Бактияров Мухаммедали. Ауттан азыр Джо командасы оң капталдан азыр. Ауттан оң капталдан Айпанчага пасына Таласбек уулу Абасбек жана башкы астын ышкырыгы жаңырды. Биринчи тайм ушун менен жыйынтыкталууда Джо Семетей Талас эсеп сандары 1-1. Азыр 15 мүнөттүк тынуудан соң кайрадан түз эфирде көрүшөбүз. Аттан алыстабаңыздар. Джо жана Семетей командаларынын ортосундагы беттеш экинчи тайм азыр старт алат. Биринчи 45 мүнөттүк 1-1 эсеби менен жыйынтыкталды. Эң кызыгы эки команда тең бири-бирине автоголдорду киргизип алды. Жыйынтыгында дал ушундай эсеп сандар катталып атат. Азыр Семетей Талас командасында алмаштыруу жасалды. 16-чы катар сандагы Кыязбеков Ибрахимдин ордуна оюн талаага 7-чи катар сандагы Төрөбеков Бактөөлөт оюн талаасына кошулду. Азыр башкы астын ышкырыгы менен эми экинчи бөлүккө башталып отурат. Семетей Талас командасы биринчи таймда дагы алмаштыруулар жасаган. Азыр бул команданын курамы менен тааныштырайын. Биринчи катар саны дарбазада Сейитбек уулу Эрмек, 3-чү Койчукулов Байбол. Бул арада Семетей Талас командасынын чабуулу жана Зюев дарбазаны сактады. Төрөбеков Бактөөлөт азыр бош калган дарбазага сокку заткан. Жыйынтыгында азыр аут катталды. 5-чи Арлен Алгазиев, 17-чи Арген Бакытбеков, 9-чу Эркин Давлеталиев. Кайрадан Айпанчага кооптуу болууда азыр Джо командасынын дарбазасына. 7-чи Төрөбеков Бактөөлөт, 2-чи Мелисов Алихан, 14-чү Сейитқулов Турсунбай, 11-чи Романкулов Абдурахим жана 8-чи Сатаев Алманбек, 15-чи Таласбек уулу Абасбек
birinchi taymda 18-qator sandagi Zamirbekov Jengishbek o'yin talashida qo'shilgan. Alimi Джок командасы 11-qator sandan Zioyev Turduali, 20-chi Abduvahapov Davranbek, 7-chi To'xtorov Qalbek, 14-chi Pol Kristian, 21-chi Rashidjon Eldos, 69-chi Baxtiyorov Muhammad Ali, 9-chi Adday Emanuel, 18-chi Asanbekov Iskender, 19-chi Sagan Soch Munx Erdene, 15-chi Abduraimov Orozbek, 5-chi Almqulov Aydar. Bu komandada birinchi taymda almashtırуу жасалган. O'yin talasына Nurbayev Amir o'yinga qo'shilgan. Джок командасы чалуда Baxtiyorov. Seyitqulov hozir topda bo'ldi. To'rabekov. Sol qaptaldan Pol Kristian, Aypanchaga pas, Talasbek ulu o'z o'rnida. Almqulov, Emanuel, Adday. O'ng qaptaldan çalınan Джок komandасы Rashidjon ulu Aypanchaga pas, so'qqiz atıldı. Tamam emas. Talas komandасы hazır. Qisqa pas arqылы qo'rg'onidan Çalıga o'tib harakatini жасайды. Seyitqulov sol qaptalga pas, Джок qo'rg'onchisi o'z o'rnidan. Almqulov Orton bölükte Zamirbekov. Buna erice buzu qataldı. Aypanchaga ko'tarilgan top. Darvozachi Zioyev Turduali o'ynadi. Ikkinchi Atempmen biroq Semetey o'yinchisining so'qqisi. Джок komandасы hazır. O'ng qaptaldan Aypanchaga jel arqылы pas. Zamirbekov. Semetey o'yinchilar hazır. Topinen To'rabekov. Sol qaptalga pas, tamay oldu. Semetey Talas komandасы hazır çalıda. Alыстан so'qqiz atib ko'rdi. Джок komandасы hazır. Qo'rg'onidan Çalıga o'tib harakatga tamay olgan jo'q. To'rabekov Baxtdavlat qo'pti so'qqu. Bir astana tamay olmay qoldi. Qayerdan qisqa pas arqылы Джок komandасы Çalıga chiqib harakatini ko'radi, biroq pas tamay emas. Seyitqulov top qo'lga tegandey, qalsini жаңырған жоқ. Yana To'rabekov Baxtdavlat hozir qayerdan o'rtoq bölükte. Dalşımız Zamirbekov bilan To'rabekov o'yin talasına qo'shilgan so'ng hozir Semetey Talas komandasining o'yini biroz o'zgarganday bo'ldi. Hech qanday ereje buzuv yo'q. Джок komandasi o'zining chavuluna chiqib Pol Kristian
Top uchun Gulosh. Emanuel. Addayi soqquh jana. Tamay emas bu soqquh. Top bilan hozir Semetey Talas o'yinchilari hozirdan top jo'q qo'yadi. Satayev, Davletaliyev. Buna Qo'ychiqulov hozir. Qo'ychiqulov bay bo'ladi. O'yin talasida Zagan Poch Erdene 10 Atasandag'in Mongoliyalik o'yinchi Chauldan Qo'ychiqulov o'rnidan turdi. To'rabekov, Zamirbekov, qayerdan passi To'rabekovga yetmay qoldi. Baxtdo'rlik yana Emanuel Addayi. O'rtoq bo'ldi. Xalqulov yana top jo'g'otdi. Semetey komandasi Chaulda. Offside. Baxtbekov argan offside taqildi. Qisqa pas orqali To'rabekov pas miqti jana. Ikki o'yinchidan jazg'irib o'tgan pas. Yo'q, ani nuqtasiga yetmay qoldi. Endi Jo'q komandasi hozir. Chaulga o'tib harakatini ko'rish kerak. Ikkinchi bo'limda boshlangan zaman Jo'q komandasi biroz aktivligi basangday tushganday. Endi Talas komandasi tezkorlikcha hozir. O'yinda o'z tizginini olganday. Kelishdi qoldiruvda. O'rtoq bo'ldi. Emanuel Addayi. Yana shoshpasdan hozir qo'rg'ovchisidan pas chiqardi. Bu bettesh tengchi o'yindan qatnashsa, ikki komanda teng hozir. Birdan upay attag'in. 20 dan upaygan iyi bo'lsa. Alamen aymag'andag'in ultuq liganing Tuzemlik jadvalida liderlikdan Boskeri komandasiga keladi. Jo'q komandasi Chaulda. Erdene. Alstanni so'qqu. Qo'rg'ovchiga tegdi dag'i. Semetey komandasi Ramanqulov, Abdurahim, Baxtbekovga pas. Baxtbekov argan bir o'yinchini jazg'irdi, biroq o'ynatishlarni o'tishi kerak. O'yinchini jazg'irib o'tdi. Jana Jaqubga burishga Jana 17-Qatarsanda Baxtbekov Argentin o'rnidan hozir 4-Qatarsanda Quttibek Ulla Aqilbek o'yin talasida qo'shiladi. Baxtbekov o'zining soqchisi bilan bu betishda jintqada Erdene Zamirbekov To'rabekov qayerdan Zamirbekov o'rtoq bo'ldi. Semetey Talas komandasi hozir ikkinchi bo'limda Jang Chaulchi qo'shildi o'shantib.
4-cü atasındağı Kuttubek ulu Akılbek. Ramankulov Abdurahim'e karşı hazır erice buzuldu. Ramankulov Abdurahim hazır. Dargerlerin gözünün önünde. Oyun talasında da zapasta açık atış oyunculardan Dilşat Disupov var 13. Айтбаев Бексултан bu darbazaçı. Жана Илим Оморов өзү дагы протоколго жазылган, бирок азыр башкы маштыруучунун милдетин аткарууда Илим Оморов. Төрөбеков Бактөлөт азыр топто. Калсын ышкырыгы жаңырды. Узатылган сокку. Бул дагы азыр таамай болгон жок. Жана Джо командасында алмаштыруулар. Эрдененин ордуна 4-чы атасындагы Сейду Абдул кошулат жана Рашиджан уулу Элдостун ордуна Велибеков Гаджи Рамазан кошулууда. Чабуулду Күчөтүүдө азыр Немаджан Закиров. Велибеков Гаджи Рамазан. Чабуучу. Далсыз Велибековго пас, ылдамдыгын күчөттү. Велибековдун азыр алгачкы ирет топко тийүүсү анчейин таамай болгон жок. Topta hazır. SMT oyuncuları koşot. Aldıra atılgan top. İkinci katta. Sol kaptaldan hazır. Out'tan. Taspegulu. Tuegulu. Оң капталдан. Азыр бир өнөктөшүн күтүүдө. Бир ойунчуну жазгырып өттү жана өнөктөшүнө пассы чыгарган, жеткен жок. Эммануэль Абдаев. Жана кайрадан СМТ oyunчулары Сейткулов. Турсунбай, бул жерден эми аут. Айпанча көтөрүлгөн топ. Замирбеков топ жоготуу, ортон көрүктөн эми Пол Кристиан көтөрүлгөн топ. Сейтбекулу өз орунда болду, эми Таласбекулу Абасбек. Пасы дарексиз жана Джо командасы кайрадан топто. Эммануэль
Кристиан. Топ жоғалту. СМТ ойыншылары бұл жерде ереже бұзу ортан көрікті. Төрөбеков. Ойында пауза жаралды. Талас ойыншысы жарақат алып қалған. Bitti şulanat Joe komandası toplanın. Ortadan koyup pas. Velibekov. Alstan soqu jana. Tama emas. Bu soqum. Bir qoptu oldum. Seyitbek Ulermek bardan gözümülüp turgan. Andıktan hazır qayerdan SMT Talas komandası korgonudan çabuk ötüp hareketini görüp. Төрөбеков. Топ жоғалту. Жана Жо командасы hazır. Qayerdan топтон. Ortadan ko'rikdi. SMT komandasi. Çağılçıға pas, бұл жерде офсайд. Құттыбек Ұлы Ақылбек офсайдта қалды. Мына Сейду Абду. Толчун күрөш. SMT oyuncular toplanın. Korgonudan hazır. Zamirbekov. Erdan Zamirbekov. Çıkarıp verilgen top. Üçüncü qatar sanda hazır. Koytukulov. Alstan soqu uzatıldı. Ama olbay kaldı bu soqu. Paul Christian aldığa çıkarıp kelgen top. Velibekov topqa жетпей қалды, бирок дарбазачы азыр топ ойногон жок. Айпанчадан uzatılgan soqu жана Жо командасы азырден эсеп сандарын өзгөртүп кое жаздады. Бахтияров Мухаммед Али.
Semetey oyuncuları emi özünün jolun beret. Kutubek уулuna pas, öte ылдам. Oyuncuların biri. Zamirbekov. Koyçukulov. Qayerdan Zamirbekov оң капталга pas. Kutubek уулу. Чыгап берген топ жана кайрадан топту абагы. Бул жерден дагы гол жаба албай калды. Zamirbekov. Ortadan ko'rdi, top jo'g'otib oldi. Andijon komandasi hozir. Talasbek уулу. Seyitbek уулу Ermek. Ereje buzu kattалды. Andijon komandasi hozir standart kavaldan. Emanuel'din aypancha ko'tarilgan tovuq so'q uzatildi. Tama emas. Ortadan ko'rdi. Zamirbekov. Jana top jo'g'otuv. Semetey oyunchulari hozir. To'rabekov. Altdan Seyitqulovga. Jana aypancha ko'tarilgan top uzatilgan so'qqu. Kutubek уулу Aqilbek. Qayradan мүмкүнчүлүк болду. Бирок анын башы менен соккан узатылган соккусу азыр. Дарбазага таамай болгон жок. Зиёев Турдуали. Топ жоготуу, Semetey oyunчулары топ менен Койчукулов, Байбол. Ортон бөлүктү. Жана Велибековго пас. Велибековго Рамазан ылдамдыгын күчөттү жана сокку затканга жетишти. Сейитбек уулу Эрмек өз ордунда. Semetey oyunчулары чыгап берген топ. Экинчи кабатта күрөш. Semetey oyunчулары топ менен кайрадан алдыга пас. Kutubek уулу Zamirbekov. Очень күрөш. Койчукулов. Zamirbekov. Сокку uzatты. 8-чи катар сандагы Сатаев Алманбет. Садбеков азыр коргонуудан
Чабук актаган ойунчуга көтөрүп тур. Биринчи бөлүктө дал ушул Асанбеков коргоочунун илетин аркалап жаткан болчу. Бурстан чыгарып берүү. Айпанча көтөрүлгөн топ, коргоочулар өз ордунда, бирок сокку. Экинчи ыргак менен чабуу. Карадан алыстан сокку рикошет жана дарбазачы өз ордунда Зиёев. Турдуали алдыга топту чыгарды. Жана дарбазачы өз ордунда. Төрөбеков. Эриже бузуу. Топко күрөш. Жо командасы калды. Эммануэль Аддай. Эммануэль өзү кирип барат. Бир оюнчуну жазгырды. Ылдамдыгын кошту жана Велибековго пас. Велибеков. Анын пасы коргоочуга тийип өттү дагы эми оң капталдан аут. Алттан азыр топ оюнга кошулду. Жо командасы чабуулда жакынкы бурчка Сейитбек уулу топто ойноду. Жо командасы азыр алттан топ талаасыз таштап өттү эми Жо командасы оң капталдан. Оң капталдан кайрадан Жо командасы жана бурстан чыгарып берүү орун алат азыр. Бурстан чыгарып берилген топ. Сенетей коргонууда. Пол Кристиан топто биринчи. Алыстан сокку, рикошет. Жо командасы Велибековго пас жана бул жерде офсайд. Офсайд. Бул гол эсепке алынбайт. Жана азыр Сейитбек уулу Эрмек дагы жаракталып калды. Жо командасы Асанбеков.
Экинчи кабатта күрөш. Эммануэль. Бахтияров. Жананын пасы. Дарексиз болуп калды. Жана Семетей командасы азыр топто. Экинчи кабатта күрөш. Асанбеков. Эммануэль. Велибековго пас. Велибековго Рамазан. Бош калгандар мырза жана кайрадан мүмкүнчүлүк Джо командасында болду. Бирок бул соккудагы тамай эмес. Экинчи кабатта күрөш жана бул жерде эреже бузуу катталды. У врача попроси, у доктора. Бешинчи катар сандагы Алгазиев Тирлерин. Азыр стандарт кабалды. Оюнга кошуу аракетинде. Айпанча көтөрүлгөн топ. Изюев Турдуали өз ордунда болду. Джо командасы азыр. Эммануэль. Алкулов. Сол капталга пас. Асанбеков. Сокку узатты. Кутубековна пас. Кайрадан оң капталга пас жетпей калды азыр. Койчукулов, Алкулов жана Джо командасы азыр. Топто. Койчукулов, Замирбеков жана Төрөбеков Бактыөлөт Семетей командасы азыр кайрадан чабуулда. Төрөбеков алыскы бурчка көтөрүлгөн топ, узатылган сокку 8-чи катар сандагы Саттаев Алманбек. Азыр бул жолу дагы тамай болбой калды. Пол Кристиан. Оң капталдан азыр аутту кайталаш керек. Замирбеков.
Кристиан. Джо командасы чалды, оң қапталдан Велибеков. Эммануэль. Пол Кристиан. Айпанчаға пас. Жана талас қорғаушылары. Замирбеков. Жана бұл жерде Сарайып қағазы. Сейду Абдулға Сарайып қағазы көрсетілді. Давлет Алиев hazır. Стандарт қабылдан. Айпанчаға көтерілген топ. Эммануэль. Жоқ, болса эле Сейду Абдул топта биринчи болду. Замирбеков. Жана кайрадан Семетей талас топ менен. Замирбеков. Айпанчаға пас. Торобеков. Сол қапталдан азыр. Айпанчаға келіп барды. Замирбеков соққы жана. Чаулан аты Айпанчаға пас. Сейду Абду Эммануэльге. Жана контур Чаул Велибеков. Дарбазачы топқа ойноду. Кайрадан Велибеков топ менен қалды. Жана эреже бузуу. Оң капталдан. Пол Кристиан. Стандарт кабал. Көтөрүлгөн топ. Соққы uzatылды жана азыр бұрыштан чыгарып берүү орун алат. Эммануэль Абдай соққыны uzatқан. Жақын бурчка көтөрүлгөн топ. Пол Кристиан кайрадан. Замирбеков. Жана Семетей командасы чалда. Оң капталга пас чыгаруу аракетин көргөн. Джо командасы кайрадан топто. Жана эреже бузуу. Амир Нурбаев. Жаракат алып алды.
Айпанчага көтөрүлгөн топ. Жана топ менен азыр Семетей Талас оюнчулары. Ауттан Пол Кристиан, Алмкулов, Велибеков издеп көрдү. Замирбеков топ менен Куттубек уулун издейт. Жана Айпанчага пас. Бош калган дарбаза. Жана дарбазачы. Азыр ышкырык жаңдыган. Жана алмаштыруу 11-катар сандагы Романкулов Абдурахим оюн таласын таштады, анын ордуна 10-катар сандагы Илим Оморов оюн таласына кошулду. Бул беттештирүүшүндө маштыруучу милдетин аркалаган, эми оюнчу катары байкайлы Илим Оморов 10-катар санда. Экинчи катта күрөш. Сейткулов. Тоочун күрөш азыр. Жок командасы топ менен калды. Велибеков. Асанбеков. Сол капталга пас. Айпанчага, коргоочулар өз ордунда. Замирбеков топ менен эки оюнчуну жазгырып өттү. Сол капталга пас. Семетей Талас командасы Айпанчага кирип барды, жана азыр Оморовго пас жеткен жок. Бурчтан чыгарып берүү. Бурчтан чыгарып берүү. Айпанчага көтөрүлгөн топ. Дарбазачы азыр топко ойнай албай калды. Кайрадан Айпанчага көтөрүлгөн топ. Илим Оморов топко жетпей калды. Жок командасы контр чабуулга чыга алабы? Жок. Оморов. Жана өнөктөшүнө пас жеткен жок. Айпанчага кайрадан көтөрүлдү. Койчукулов сокку зат алган жок. Жок командасы коргонууда. Замирбеков. Экинчи катта күрөш. Пол Кристиан. Жана эреже бузуу. Сарайып кагазы. 5-катар сандагы Арлен Алгазиевке. Замирбеков азыр жаракталып калгандай. Бул беттештеги эң бир
көрүнүктүү оюнчулардын бири болууда Семетей Талас командасына. Джо командасына Эммануэль Абдай тогунчу катарсанда азыр активдүү. Жана бул стандартка кабалды дагы дал ушул оюнчу. Оюнга кошкону турат, түз эле сокку дарбазага. Тоочун күрөш. Жана алдыга топту чыгарды. Пол Кристиан, Зиоев, Турдали. Жана бул жерде эч кандай офсайд жок. Айпайчага кирип барды. Сокку. Экинчи рет жана Зиоев Турдали өз ордунда. Төрөбеков Бактөөлөт 100% кооптоп алболчу. Жана дарбазачы өз ордунда. Эммануэль оң капталдан. Шаул да азыр эреже бузулду. Жана Семетей Талас командалары. Oyunda. Hazır Zamirbekov dagı da olsa oyunda kosula элек. Жана финалдык кышкырык Медербек Тайчиев финалдык кышкырды жаңыртты. Джо жана Талас командалары 1-1 эсебинде упай бөлүштү. Жана дагы да болсо азыр турнирлик жадыбалда эки команда жакын жайгашып келе жаткан учуру 20дан упайы бар. Мына ошентип бул беттеш дал ушундай эсеп менен жыйынтыкталды. Сиздер менен мен Адилет Керимбеков болдум. Жана футболдон көрүшкөнчө саламат калыңыздар.